Эми жеңди да макулбуз. Бирок Сооронбай Жээнбековди жеңген бир кезде. Бирок жеңиштин аягы болбой калды го. 6 жыл отуруш керек эле, 3 жыл отурду. 3 жылда кыргызды эмоцияга салды. Адам эмоцияда жүрсө, анан ар кандай оору пайда болот. Шишикпи, психпи, ракпы, вируспу. Анан эми бул жеңиш эмес да. Мисалга, ошо сыяктуу эле мен Садырды жеңди деген жокмун. Мен Садырды кыргызга кырсык, кыйынчылык, оору алып келет деп гана атам да. Эмнеге дегенде, мен азыр эшиктен кирип уктум, мен акыркы очередь болгонумачы, акыркы болгонума. Анан эми мен ааламдан буйрулган адам болсом, кыргызды ушунча жыл көкөлөтсөм, кыргыз сен улуусуң деп, кыргыз үчүн кыргыздан карзын доолап, кан үчүн мен Кытайга вирус жөнөтсөм, канча жылдап сабак өтсөм, канча жылдап газетага акча коротсом, анан кыргыздын чын да эле деңгээли түшкөнүнө мен ошого мындай капамын да. Анан мен Садырды жеңди деген жокмун. Садыр эмнеге кырсык алып келет? Личность эмес, Садырдан башка болсо деле ушул болмок. Эмнеге дегенде, аалам мындай деп атат. Мисалга эми түш аян деле бир ишарат кылат го. Мындай болду дегенде, түш эле аян. Мисалгачы, ошо сыяктуу эми могу доор бүттү. 2020-жылы жанагы 2012-жылы конец света болот деп, жер астын үстүн болот деп камынгандагы адамдар болгондо, ошо сыяктуу эле бир доор бүттү. Мисалы кыз бала деле үйдө жүргөндө доор бүтөт да күйөөгө тийгенде уже башка эне болот, ата болот, аякта аял болот, жоопкер болот. Ошо сыяктуу азыр адамдын гени жетилгендиктен жаңы доордо адам арбайдын, периштенин, инопланетанын, Кудайдын ролун аткарып жашабаса, бала чакасынан, ишинен, малынан, пулунан, бийлигинен, байлыгынан акыры өлүм менен коштолот. Мына Сооронбай бийлигинен сактап калган жок, байлыгы сактап калган жок, саясат сактап калган. Ошон үчүн мен ойлонум эле, мен башына барып туруп, мен кыргызды кырсыктпай куткарып кетем. Дүйнөнү чөгөөлөтүп касиетим менен мына азыр мен вирус жөнөтүп, мен талкалай берем, мен өз ишимди кыла берем. Баягы менин аураман эле алат. Мисалга ата деле мындай настроениясы жок болсо, бала келип туруп, мен могу кылган үчүн капа болуп атат атам дейт го. Ошо сыяктуу мен сыйкыр аураман от, суу, таш, аба, арбай, периште, инопланетан программа алып кете берет. Анткени мен мындай чоң энергияны утуп алгам да. Анан түрмөдөн чыккан Садыр 1 миллионду алып, анан мен ушу ааламдын түйшүгүн терип жүргөн адам 1000 голо салганыма мындай эми бул жердеги адамдар үчүн это нечестно. Мен аалам үчүн ишимди кылдым, сабагымды өттүм, колуман келишинче жеткирдим, өстүрдүм, айыктырдым, энергия жумшадым. Президенттик шайлоого ат салышкан Арстан Алай окуяларды дайыма алдын ала сезип, көрүп, башкара билем. Шайлоодо Жапаров жеңерин, өзүңүздүн дагы жеңилериңизди билдиңиз эле. Анда эмне максатта президенттикке ат салыштыңыз деген суроого ал төмөнкүдөй жооп берди. Эме айтып коюшубуз керек да биз. Мына онун баарын айтышыбыз керек, эл алдына чыгып, эскертип коюшубуз керек, кыргыз кайда барат, ким куткарат деп. Ошон үчүн бардык. Бул кишини оңдобосун билбей эле шайладыбы, ошол шайлаган адамдар кырсыктайт. Мындай эле кадимкидей эле мен мындай каргабайм. Эмнеге дегенде, чындыкты колдош керек адам. Чындык болбосо, жалган жерде жакырчылык болот деген ушул. Мен үчүн бул жерде эч минус болгон жок. Бул выборго катышканымда анан мага ошол чыгып, деп, айтып коюш гана милдет болчу. Азыр менин эч деле духум түшкөн жок. Себеби мен аалам астында акмын. Милдетим аткарып койдум, элге дедим, өткөрдүм. Эми эл мага жоопкер. Мен кыргыздын мындай кырсыгып кетишин каалаган эмес элем. Кыргыз өсүп, мендей деңгээлге жетип туруп, дүйнөгө эртең эне, ата, башчы, окутуучу болуп алсабы деген ойдо болгом. Анан мен жеңиш көргөн жокмун. Бул азап алып келди да, азап, ажал алып келди. Бул эми ааламдын каалоосу. Ал жердеги адамдын выбору ошол экен. Ошон үчүн биз айттык да, бул силерге шанс берилип атат. 6 жыл отурчу адамды сезонун бүтүрүп туруп кетирди. Садыр Жапаровго барганда ким ак болчу?
Сооронбай Жээнбеков соттолгон эмес, ал үчүн балдар түрмөгө отурган эмес, ал жанагы ынтип кыркыранын сатышына аралаштыгы жок болгон. Мисалы жана Сегизбаев бир фактыны көтөрүп, жок, ошол кишини жактырбай кеткен анан дайрөөнү алып келип койбойт. Ошондуктан бул жеңиш эмес. Мен унчукпайм, мен күлүп жайнап жүрө берем. Менин материям, менин теломдо жан кийип алган. Мен ааламдык, ошо кудайлык берген энергияны мен иштеп, дүйнөнү башкарып, эртең кыргыз келбесе мага дүйнө келет.